экранга жакыныраак келиңиздер. Сиздерге баюунун сырларын бир айтып өтөлү. Каларкада калып кетет элек, ушинтип кирешелерди алса, бирөөгө акчага зарыкпайт. Акча жакшы болуп калат экен да. Акча керек болсо эле чыгып терсең акча экен да бул. Клери сортундагы көчөт издегендер келе бересиздер туугандар. Assalamu alaikum. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, көңүл буруңуздар, экранга жакыныраак келиңиздер. Сиздерге баюунун сырларын бир айтып өтөлү. Биз азыркы учурда Кызылкаяга жакын жерде Ноокаттын Жайылма деген айылында турабыз. Бул жерде Дамира деген эжекебиз ушинтип гектарлаган жерлерге малина көчөттөрүн өстүрүп, Култунай дагы өстүрүп, анан сиздерге дагы көчөттөрүн сатууну сунуштап атат. Эгерде сиздер дагы дал ушундай миллиондогон кирешелерди табайын, алайын десеңиздер, анда ошол видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Балким сиздер Култунай жаатында же малина жаатында кетип, чоң кирешелерге чыксаңыздар болот. Эми бул малинанын түшүмү жана түйшүгү боюнча Дамира эжебиз менен бир аз маек курабыз. Тыңдап туруңуздар. Биз анда жүрүңүздөр. Азыр Дамира эжебиз малинаны ышкыртып терип атат. Сонун экен. Мун даамы дагы мукмуш экен достор. Жергенче, тергенче жеп атабыз. Шылтоо менен. Дамира эже кандайсыз? Жакшы келди. Кош келиңиздер. Амансызбы? Жакшы, рахмат. Кандайсыңар өзүңөр? Жакшы, шүгүр, рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Чакырдык эле. Чоң рахмат. Кош келипсиңер. Кош келдик. Өзүңүздү биздин көрөрмандарга, өзүңүздүн келечектеги кардарлар менен бир катар тааныштырып, анан бул тармакка кантип келип калдыңыз эле, анан азыркы учурда канча көчөттү сатайын деген ниеттериңиз болуп атат. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы, тез кабардын катталуучулары? Бул мен Дамира Салиевамын. Жайылмадан боломун. Төөлөс айылын, Ноокат району. Мен ушу тармакка келип сиздерди да чакырмакчымын. Малина, Кулпунай көчөттөрүнө алып бегиңиздер сиздер дагы. Негизи кандай кирешеси? Кирешеси жакшы экен, эч кимге зарыкпайсың, акча болуп турат, жакшы кирешелер болот экен. Кулпунайдан көбүрөөк, малинадан да көп жакшы болсо, жакшы эле болот экен. Түйшүктөрү кандай болду эми? Түйшүктөрү бар эми, кичине караса болот да. Эми карасаң ошончо киреше кирет деңиз, э? Карабай койсоң жок. Карабасаң болбойт. Жакшы. Азыр эми бул жерде канча гектар болуп атат? Канча гектар? Бу жерде 1 гектардын тегерегинде бар да. Эми дагы көбөйтмөкчүбүз көчөттөрүнөн. Анан мен да сунуштамакчымын да баардык мындай үйдө отурган, бекер отурган адамдарга. Өзүңүзгө каалаган жакшы нерселерди көрүүчүлөргө дагы, башкалар дагы эксин депсиз да. Ооба, башкаларга да каалап кетет элек, ушинтип кирешелерди алса, бирөөгө акчага зарыкпайт. Акча жакшы болуп калат экен да. Акча керек болсо эле чыгып терсең акча экен да бул. Бул малинанын канча түрүн эктиңиз? Азыр бизде бир эле түрү бар, Полька деген түрү. Ошол жакшы болот экен, бирок кирешесин мөмөлөрү да жакшы болот экен да, кою болуп. Жакшы. Учурда килограммын канчадан сатып атасыз? Килограммын 130дан саттык, азыр 110го түштү. 110 болсо деле жакшы, бирок. Башында малина эми пишип баштаганда канчадан сатып аттыңыз эле? Эми бышып атканда 150ден саттык. Кийин бара-бара түшүп, азыр 110го түштү. Бирок жакшы эле ошол дагы. Жакшы. Жакшы. Түшүмү жакшы экен да, эксе болот экен. Баягы үйдө отурган келиндер, же болбосо ата-энелер эксе болот экен да, акчага зарыкпайт. Россиядан акча күткөндөр ушундай деги алса болот экен да, бирөөгө жалынбай. Ушундан акча чыгып турат экен. Миллиондогон кирешелерди тапсаңыздар болот деп Дамира эжекебиз айтты эле. Бирок эми 5 сотикке чыгып алып, 5 сотик жерге эгип алып миллион таппадым го дебесеңиздер керек эми, а? Гектарлаган жерден миллион тапса болсо керек. Тапса болот гектарлаган жерден. Бир 10 сотикти эсептеп көрөлүчү. 10 сотикке канча көчөт кетет? 10 сотикке бир 800дөй көчөт кетет. Анан коюураак кылам десе,
көчөттү баткырса болот, эми ошонун канча ай өткөндөн кийин же канча жылдан кийин кире баштайт, мөмөсүн бере баштайт? Биринчи жылы азыраак мындай терип сатса болот, азыраак. Өзүнүн көчөттөрүн актатса болот да, алган көчөтүн. Анан экинчи жылы кирешеге жакшы киресиңер. Мына биздики да экинчи жыл эми мондай төгүлүп алып атат жакшы. Демек, 10 сотик жерден бир сезондо, жай болобу, күз болобу, түшүм бере берет го. Ооба. Ошондо бир сезондо канча киреше тапса болот? Жарым миллион тапса болобу? Жарым миллионго жетпейт го, ушу 200-250дей таап койсо болот да. Жакшы караса 300дей. Жакшы караса 300 тапса болот. 300 миңди ким берет, а? Ошо да ким берет? Мындан эшиктин алдынан чыгып турса жакшы да. Баарынын эле астында жери бар, эшиктердин алдында эгип койсо, бирөөгө акчага зарыкпайт. Анан Россиядан акча салың дебейт. Өзү үйдөн эле алып кетишет. Наоборот, көбүрөөк эге турган болсо, Москвадагы күйөөсү дагы келип ушу жардам берсе керек го. Көбүрөөк эксе, Москвадагы иштегендерди да чакырып алса болот да. Жакшы. Башка элдин неместе султан болгуча өзүңүн элиңде ултан бол дейт го. Ошо эң жакшы эме да, макал. Жакшы. Сонун. Эми мындан чыгып, көлөкөлөткөн жерге баралы, анан Култунай көчөт бар дедиңиз эле. Ошолорду дагы бир көрүүчүлөрүбүзгө айтып өтөлүчү. Алуучулар болсо Култунай көчөттөр бар. Култунай көчөт да кылып беребиз бар. Малина көчөттөн канча бар эми? Малина көчөттөн быйыл 40-50 миңдей. 40 миң же 50 миң көчөт чыгат да, жакшы. Ошо көчөт дегендер келе берсин. Көчөт көп бизде. Көчөттүн баасын канчадан дейсиз эми? Эми көчөттүн баасыны быйыл бул ремонт эме болуп калды да, бул адаптация болуп калды. Ошон үчүн адаптация болгон көчөттөрдү 35ден деп атабыз. 35 сомдон бир даанасын, Бир даанасын. Келиңиз эжеге, челекти көтөрүп алайын. Анда урматтуу достор, бир даана көчөттүн баасы 35 сомдон бааланууда. Эгер көбүрөөк ала турган болсоңуз, кичине түшүп берсеңиз керек. Түшүп беребиз, көп алгандарга, конечно, түшүп беребиз. Арзандатып келе бериңиздер. Эми сиздерге келүү жолдорун, даректерин ушул жерден көрсөтөйүн. Ош же Ноокат тараптан Кызылка тарапты көздөй бара жатканда, Кызылка шаарына жетпей, жолдун оң тарабын карап келсеңиздер, жайылма айылына кош келиңиздер деген жазуу тактайчасын көрөсүздөр. Дал ушул портер чыгып келе жаткан көчөдөн ылдый түз түшүп барасыздар. Болжол менен бир 700-800 метрдей ылдый түшүп барганда оң тарапка бурулган биринчи таштак жол менен буруласыздар. Ошол жерден бурулганда эле бир 50 метрден кийин малина көчөттөрүн көрөсүздөр. Дал ошол 1 гектар жерге кирип бара бересиздер. Дамира эже, бул жериңиздер жаман узун го. Бир 500 метрдей бастык окшойт. Ооба, 500 метр. Жердин башка чыгабыз деп караңыздар. Бирок мен чындыгында баа бердим. Дамира эже темир катын экен. Неге дебейсиздерби? Ушунча гектарлаган жерлерге Култунайды дагы өстүргөн. Мына ошондой малинаны дагы өстүрүп, ашканын сиздерге көчөт кылып дагы сатып атат. Караңыздар. Азыр эми муну коюп коелу дагы көлөкөгө. Дагы ушул жерден сөзүбүздү уланталы. Дамира эже, муну ушинтип көлөкөлөтүп карап атыпсыз да бапес деп, Ооба. Өндүрдөн жазалды да. Анан чымчыктан сактайт, күндөн сактайт. Көп эмеси бар мунун. Защитасы бар. Чымчыктан, өндүрдөн, күн өндүрдөн сактайт. Анан кийин бул жакшы өсөт экен көлөкөдө. Анан бышканда жакшы, күнгө күйбөй жакшы неме болушат экен. Чоң-чоң болот экен сетканын астында. Мындай өтүп алайлы. Эң кейиф алат экенбиз. Жакшы. Проба кылып көрдүк да сетканы. Түшүнүктүү. Ушинтип колуңуздардан келсе ушинтсеңиздер болот экен. Стойкаларды коюп, сетканы тартып койсоңуздар. Көбүрөөк түшүм аласыздар, күнгө күйбөйт, чымчык жебейт, мөндүрдөн сактайсыздар. Көп плюстары бар экен да бул сетканын. Жакшы. Эми көрүүчүлөрүбүзгө бул көчөттүн эгилүү анан кантип кароо жолдорун дагы айтып өтөлү. Бул качан эгилиш керек өзү негизи? Муну күзүндө эгесиңер, эми бир кар жаагандан кийин эксе да болот. Ноябрдабы? Же декабрбы? Ноябрда эксе болот. Декабрда деле эксе боло берет. Жылуураак болсо. Ошол эметсе аралыктарын канча коюш керек? Эми баягы экөөнүн ортолугунда кеңири челегиң менен жүрүш керек да.
Ортолугун эми жер эме эконом кылам десең жакыныраак кылсаң боло берет. Ал өзүңнөн жериң аз болсо. Анан жериң кеңири болуп, эме трактор, баягы кичинекей трактор менен айдайм десе 2 метр кылып койсо болот. 2 метр, а? Ооба. Ошо жерге карап кыла бересиздер да. Анан аралыгын ошо 60тан кылат, 40тан кылат. Жакын кылса боло берет. 60тан, 40тан деп. Ошондо 10 сотикке урматтуулар. 800 данадан 1000 данага чейин көчөт алынат экен. Ошентип сатып алып баштасаңыздар болот экен. Башында 5 сотиктен, 10 сотиктен баштай берсеңиздер болот. Анан муну кааласаңыздар баш ар бир 5 метрге стойка тургузуп алып, зым тартып, уналарды тик тургузуп, тик тургузуп, байлап койсоңуздар, ичинде кеңири жүрөсүздөр. Депселбейт, анан жакшы өсөт. Ошентип карагандар дагы болот. Эми буга жетишпейсиз да, 1 гектар экен. Көп да бизде. Ошо байлап караса болот. Жакшы караган адам. Жакшы. Ошентсе болот. Суу баягы бу тамчылатып сугаруу мененби? Ооба, муну дары үчүн кылганбыз да. Анча-мунчада витамин берип койсок, мөмөсүнө өзүнө жакшы деңиз, Анан атак мынтип арыктан кое берсе болот сууду. Арыктан коебуз. Себеби эмне? Мына шлангге тамчылатып сугарса тойбой калабы экен? Бул малина анча тойбой калат экен. Бул клубникага боло берет жакшы, нормальный. Ошон үчүн арыктан суугарууну сунуштайм да көбүнчө. Бул витамин берсеңер болот. Анча-мунчада суугарсаңар болот. Анча ысык эместе. Култунай экен, Бул култунайы. Култунайлар Муну жерди экономдоп арасына эгип койдук эле ушинтип. Бул экинчи жылда, быйылдан кийин экинчи жыл болот. Андан кийин алып таштасак да болот. Быйыл эмесин алдык, түшүмүнү. Түшүмүнү алдыңыздарбы? Түшүмүн жакшы алдык быйыл. Жакшы алыпсыздар. Демек, муларын жулуп эметип койсок, сентябрь, октябрга дагы бышат да бул гүлдөп. Сорт кандай? Сорты клери бул. Клери сортундагы көчөт издегендер келе бересиздер туугандар. Бул жаз алдында бышып берет. Анан дагы монтип астынан кыркып салсаңар, бышып мөмө берип бүткөндөн кийин. Күзүндө дагы мөмө ала бересиңер. Мөмөсүн берет. Эжеке эми көчөт отургузуп атасызбы дагы? Көчөт 2 жылдык болуп калды, аны алып таштап, башкадан отургузуп атабыз дагы. Могу жакта сиздерге карайбы? Ооба, бизге карайт. Ошол жакта тартып койсоңор, кантип эккендерини көрүп алсын. Жүрүңүздөр достор. Катталуучулар ала турган кардарлар. Отургузулуп аткан көчөттөрдү бир көрүп коелу. Кана. Урматтуу көрөрмандар, биз эми 3-чү полияга келип, эми култунай эккен жерин көрсөтөлү. Бул жерге Эли Сотов жер тилкесине Дамира эже клери сортундагы култунай көчөттөрүн ушинтип отургузуу учуру экен. Азыр мен биринчи жолу култунай көчөттөрүн отургузуп атам. Кана, кандай болот экен? Мен дагы иштесем болчудай. Жакшы экен да, мына жумшатып пык-пык этип эле жерге отургузуп берсеңиз болот экен. Оңой ушинтип эле. Клери сортундагы. Бул канча сезондо канча түшүм берет? Сезондо 2 жолу түшүм берет да. Түшүм алып бүткөндөн кийин аны полный монтоп астынан кыркып саласыңар. Кийин кайра чыгып гүлдөп быша берет. Эртерээк кесип таштасаңар, эртерээк болот. Түшүм берет. Сентябрьчи. Азыр бизге быйыл кеч калды, октябрга берет түшүм. Канча сомдон саттыңыздар? Быйыл 130-150 сатылды. Култунай өзү негизи башында 200дөн ары эле, Башында көйүп кетти ошонун. Көйүп арзандады. Бирок кыжалат болбоңуздар. Себеби ар бир үйдө ушундай култунай көчөттөрү болсо, чет жакка фуралап, тонналап экспорт кылабыз. Андыктан эч кыжалат болбой эге бересиздер. Караңыздар. Экспорт көбөйөт эккен сайын. Дары себилгенби, кандай болгон? Ооба, дары себишти эле балдар. Бул 6 айдан кийин таасир берет. Жер жумшатып. Эмки жылга жакшы болуп калат да, жер жумшатып. Жазга болуп калат ошондо? Ооба, жазга таасир берет экен да? Таасирин берет ошондо, жер жумшатып. Түшүнүктүү. Ушундай көчөттөн алып эгиңиздер, клери сорту. Жакшы, эрте жазда акчадан кыйналбайсыздар. Бул 15 сомдон, 15 сомдон. Көп Туугандар. алгандарга түшүрүп беребиз. Түшүрүп беришет экен. Мен эккендин оңой жолун таап алдым. Мынандай кылабыз. Киргизебиз. Анан уруп коет экенбиз, болду. Үйрөнүп алдым. Оңой эле эгиш, Ушу жериңизди полный эккенге жардам берем, канча бересиз деймби? Сатып. Үйрөнүп алдык.
Затан кечке эккендерге 1000 сомдон беребиз. Болду. Мен эгишип бүтүрүшүп коюп анан кетем. Сак саламатта көрүшкөнчө, аманчылыкта жолугушканча, анда ушу малина жана култунай көчөттөрү керек болгон болсо, кайрыла бересиздер. Дамир эжебиз 24 саат бою сиздердин Жооп берем. суроолоруңуздарга жооп бергенге дайын. Бирок уктагандан кийин чалбай эле коюңуздар, WhatsApp'тан жазсаңыздар, бош убактысында жооп берет. Жооп берем, болуптур. Көрүшкөнчө, миллиондогон кирешелерге чогуу жетели.